Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге көпчүлүктүн көйгөйү болгон лицензия маселесин айта кетсем. Эгерде машина өзүңүздүн атыңызда болуп туруп, ипиңиз жок, машинаңыздерге лицензия ала албай жүрсөңүздөр тугандар, могул жерге кыргыз балдар жасайт экен тугандар, визиткасын калтыра кетем могул жерге. Эч кандай без переоформления эле машинаңыздерге лицензия жасап берет. Айына 2000 рубльдан дейт. Номерин могул жерге көрсөтүп коем тугандар. Чалып байланышып, машинаңыздерге лицензия алып, как положено эле, эч кандай переоформлениясы жок эле, машина өзүңөрдүн атыңызда да кала берет. Лицензия жасатып алып, таксини кыла бересиңер тугандар. Бүгүн күнгө пятница болуп калды, жума күн, кечки саат 8, машинаны жуудуруп даярдаттым, полностью бүт баары даяр. Суусун койдум, балжоон койдум, заправканы кылдым, мойка кылдырдым. Буйруса бүгүн дагы жакшы зарабат кылабыз деген ойдомун. Зарабат кылыштын баштаардын ордунда тугандар, сиздерге бир кече күнү бизнес класстагы водительдер болуп, бир жерде чай чотуруп калдык эле, бир кызык история болуп калды. Силерге кандай болот билбедим. Ошону сиздер менен бөлүшө кетүүнү чечтим. Мындай селе вашего безопасности дегендей тугандар. Жанагы бир бала, аты жөндөрүн айтпай эле коеюн тугандар, чисто эле мындай историясын айтып берейин. Бизнестен бизнес класска машина алат экен, выкупка. Бизнеске выкупка алгандан кийин где-то 10 күн айдаганбы, 1 айдаганбы, короче, машинесинин мотору кармап калыптыр. Договор боюнча договорду, ошон үчүн договорду сөз обязательно кол коёбуз тугандар. Любой договорду өтүдө окуп, биз сыра убедиться этип алып туруп, анан кийин кол коюп, анан машиналерди алган аракет кылгыла. Договорунда жазылган экен эле, эгерде машинеге бир нерсе болсо, өзүм ответственность, өзүм мойнума алам, өзүм оңдотом деп. Выкупка алгандан кийин, короче, ошол машиненин мотору кармап калып тугандар, орто жолдо 600 миңге түшүптүр. Машина еще ремонтта жатат экен, еще оплатасы да кетип атат экен тугандар. 600 миң акча бердим дейт, еще өчүртө машина жатат дейт. Германиядан пока 400 миңге машина алып келип, анын устадан өчүртүп тийип, жана машина чыккыча дейт. Ошончо убакыт өтөт экен, азыр дагы эле устада жатат дейт. Еще азыр өзү арендада машина айдап жүрөт экен тугандар. Ошон үчүн тугандар, выкупка машиналарды, договоруңарды, башка нерселерин өтүдө полностью карап, анан кийин алгыла. Айтып тур боло, хотя бы эми ушундай ситуация болуп калды эми, хотя бы ладно, мотору менен ремонттун акчасын төлөйүн, 500-600 миң болсо. Хотя бы мага бир 2-3 ай шанс коюп бергиле, мен хотя бы акчасын төлөбөй турайын десем, жок, андай болбойт. 100 миң, жок, 1 жылга чейин сен как положено толук төлөмдү төлөшүң керек деп тугандар ушундай кылыптыр. Аты жөндөрүн айтпай эле коеюн, ушундай кыскасы тугандар. Этият болгула. Выкупкаларды билген, орусча билген киши болсо да юридический жактан жанагындай билими бар бирөө жарымды алып туруп барып алганы аракет кылгыла тугандар. Эми баарыбызды иштейбиз деп жүрөбүз, просто кээбиркилер шашып алып, жанагындай болуп калып, ошондой жанагындай неудобный ситуацияларда калбагыла деген эле ой тугандар. Фотоконтроль сурап калды, фотоконтроль өтүп коеюн азыр. Так. Жан башынан бир, астынан бир, жан башынан бир тартабыз. Жакшы көрүнөт. Передний ряд сиденьяларын тартабыз. Алькантарасы эмне болгон? Мына кичине бирөө жана джинсы анын менен отуруп койсо, жана немелер түшүп калат экен, издер түшүп калат. Задний ряд сиденьясын тартабыз. И багажник. Багажник тартып киргизебиз. Так. Всё. Кече күнү бирөө сурап калыптыр, курткаң жанагы немеге өтө береби депчи. Так, эмне деп коет эле жанагы формасына. Жок, ал куртка өтпөйт тугандар, жөн эле эч нар жак бер жакка түшкөн эле кийип алам. Ата суукта көрүп атасыңар, берки жеңил куртка менен деле үшүп кээде бырыктап, шырыктап ооруп калып атам туган. Ушундай. Ал куртка болуп койду, так классический жанагындай курткалар керек бизнеске. Так, кана көрөлүчү. Жөнөтүп койдук сүрөттөрүн. Так, ушу киргенде эле красный болуп калса, аваринкаларың күйүп кетет, кудам, эмне эле болду экен депчи. Фотоконтроль. Проверяется машина дейт. Кана бисмилля деп ишке чыгалы тугандар, линия коеюн. Өзүм паркымда
неме бар эле 3 сааттык промокодум бар эле. Азыр заказчысы сразу жаап туруп бүгүн ошоларды иштетип берейин. Азыр по-любому неден центрге берет да. Центрге алып барып, аяктан да 1-2 заказ берип калса, как раз 3 сааттык эле. 3 сааттыкты иштетип туруп, самозанятыйда еще дагы бир 12 сааттык промокодум бар эле. Ошону дагы иштетип туруп, бүгүн нормально заработок кыла алчу. Так. Машиненин арендасын туугандар 10 күндө бир берип атам, 50 000. Как раз ушу эртең 10 болуп калды, эртең акчасын беришим керек. Как раз промокод менен акчаларын чыгарып туруп, бүгүн 5 күн өзүмө иштеп атам 50 000ге, 5 күндө 10 000ден дагы арендасын иштеп атам 50 000ге. Туугандар, буюрса биринчи почин Чапаевский переулок дейт. Передний спинка тартылган алдыга деп турат. Так, как раз жаныман берип турмун. Починди алып келдим туугандар, 875 рубль. Чөтө арзан берип турду. 20 канча. Üçüncü zakaz. Moskva City'ye gelip kaldım. Afimov City 11 minutта geldim завершить. 591 рублей дейт. Короче, промокодты жандырдың дегенше балая калдың да. Шунчалык YouTube табылды. Яндекстин алгоритми шунчалык жакшы иштеп, промокод жандырып, смен сатып алгандар ушу майдалай берет заказдарын, майдалай берет. Короче, работать не дает дегендейчи. Комиссиясын пока албайбы. Нормальный заказ бербейт. Сразу эле азыр таштаган жерден кайра заказ чөйдөт. Здравствуйте. Здравствуйте. Большая Пироговская, да? Да. Хорошо. Жанагы мен немен айтып атпадым беле, трезвый водитель дечи. Трезвый водительди балдардан сурасам, азыр кышта вообще не стоит тургазы дейт. Эгерде не дай бог поселок, соселокторго берип кала турган болсо дейт, азыр кыштын күнүндө таксини күтүп атып, ошол жерде тоңуп дейт. Мурдуң агып дейт ошол жерде дейт, пока такси келгиче дейт. Экен эле ооруп, бырыктап, шырыктап жүрүп каласы. Трезвый водитель мен лучше летом жакшы дейт, летом. Там иштесе ошол жакшы. Кече күнү бирөө 5000ге алып кетти. Бир брат бар да, чоң иштешкен коллега алды. Ошо трезвый водитель жагып алып жүрөт кээде. 1 саатка 5200ге бериптир. 5200ге. 5200ге 1 сааттык жол жүрүп, аякка барып, еще 1200ге такси заказ кылып 1 саат обратно келет кезиң да. Короче, ушундай экен да. Ошонун стоимостунун ичинде экен таксинин акчасы, башкасы теги болсучу. Ошондо деген эми жөн машинеңде деле 1-2 саатта 5000ге жөн иштейсиң да, 2 сааттачы. Нормально заказдар болуп турса. Анан жанагы окуй каяктан заказ жүрөт. Село Немченково дейби. Чото коэффициент менен берип койду. Ошондой кыскасы. 5200ге барып, 2 саат убакыт коротуп, 1200ге ошо обратно такси заказ кылып келет экенсиң да, ошондой экен. Еще андан смен сатып ала турган болсоң, смен сатып алган смениң ал трезвый водительге действие этпейт экен. Ага отдельный комиссия алат экен 25%. Ошондой экен тууганда. 5000ден 1250 рубль комиссия ала турган болсо, еще 1200ге такси заказ кылып келсең, так ошондо 3000 калса, 2 саатта, 2,5 саатта, 2,5 саат, 3 саат болуп кетсе, барып антиминтип келгенинче 2 саатта где-то 3000 калат экен, 2 сааттын ичинде. Ушундай. Кеттик дальше. Гостиница Украина. Мурун катын өзгөртүп салганбы? Эмне кала? Жок. Өзгөртпөптүр.
Kayak metro Рублевское шоссе deydi. Kimdi alып кетет болду экен мени? Окшогон страшный жанагындай красивый отельдердин астына келип калгандай. Машинең киргесең кадимкиде уяласың го чиркин. Жап-жарык болуп машинең бар жогу көрүнүп. Проспект менен да жүрөм. Так, могу жана жаңы курулуп аткан стадион. Бунун нар жагында мечит бар. Так, ашпаш теңечели. 1.27 менен заказ таштап атат. Повороттон өтүп кеткенден кийин таштайт да. Ладно, 1 минут разница экен, бияк мен барсам деле. Сразу bunun промокодун активировать этип койду 12 сааттыкта. Эле комфорт и комфорт плюс када. Бул ушу бизнеске жан атат, монда бизнеске. Бүгүн жанын суруш керек да. Мен башка күндөр анча болбой атат да. Понедельник, вторник, среда күндөрүчү. Ошо ал күндөрү көп жанды кыйнабай эле анан күчтүн баарын чогултуп келип туруп, именно ушу пятница, суббота күндөрү жакшы иштеп чыгарып алыш керек болуп атат да. Исаковского, да? Да. Хорошо. Өрттөнүп атат го чиркин центр, өрттөнүп атат го. Алган заказың 1,5 миңден кем эмес болуп атат го. 20 мүнөт нары барсаң да 1000 рубль иштейсиң, 20 мүнөт бери келсең да 1000 рубль иштейсиң. Yaxşı oldu da. Göz tüybesin. Bugün bir 30'luk ayrısak putu oğlum koşulu tıgıp aldım okşayda. Yani bir 20'nı gayrıydı. 20'nı kaydan. Bunda kalmasak da oydu ya. Neydi? Koeffisiyentin başkaçası canı aldı turgu. Вообще kızarıp ketken go koeffisiyent. Şeyde okşayt çağımda koeffisiyentim aldı. Жеті минутта келдім. 2220, 2278 рубль. Üç заказ 4600 болды тұр. Ой-ой-ой! Кеттік та, центрге ұрып түшіп бара береді оқшайым жөнінде. 3 заказ 4600. Aeroport Жукова жаққа заказам. Коэффициентпен алдым да. 40 километр 1 сағатты көрсетті. Қаншаға берет болды екен деп өзім сұрап беріп кеттім. Так, туғанда 55 минут жүріп daha bir заказ алып келдім азыр жана Жукова деген жаққа. Az көрөбүз. 55 минут завершить. 2841 рубльге жапты. Uykum gelip zorga jetip elinde yok. Ama kaldım kopla. Kayıttık emayla. Saat 8'den 19 öttür. Normal geldim 2800.
2800. Zarabatık 10 bolup kaldı. 10.700 boluptu 7 zakaz. Az bir pacalam koyup göreyinçi. Balki berip kalak Şeremetova. Oh, Şeremetova gelip kaldım. Şeremetova'ga 37 minutda zaverşit. 2113 rubl alып çıktım 37 minutda. Срочно tualet ko'rsam az, mashinani bulg'ab qo'ydim hozir. Shunday jana tualet ko'rgim kelib qolganda shunda dальний podachilar beribman. Ay mamajan deb keldim kelergacha. Нормальный oldu. Yarım saatte 2100. Qaydayım qıçabay. Şaşıp atqanda jolun turuşut barda. Rejim pajalan menen aeroportqa kelsen, uçutqa koyup oyup turub, Mayli, mem deysiz. Pajalan koyup bolsa da alıp ketebиз hazır. Men de gelet dese pajalan menen kelip aldım aeroportqaçı. Kızarıp uçutqa koyup oyup. Eldim bari ketip atat şuuldap. Men oturam jaldırap. Berip kalabı, beribey kalabı, pajalam koyup oturup turayınçı bir. Promokodum 12:30 gele saat 10:30 boldu. 11'ge çeyin kütөм nedeçi. Berse berdi, berbese. Sekin ketip kalam. Пошел, сошел debeyle. Çağırgaç. Tak toğanlar uşintip tak Şeremetовадан zakaz berbey koydu. Pajalam menen baraganga. Çarçap da bolbay kaldım. Kursagım da açtı. Geçen gün 9'da başladım mene, tak 14 saat jürüpmün, 432 kilometre jürüp koyupmün. 14 saat 52 minuttan beri maşina jürüp turatken geçe çıkkandan beri. Tak, zarabatak, tak 12'ge çeyin. 6 zakaz kılıp, 6000 kança da olgan, 12'den keyin kıldım. Tak, uçup Tak 12'den keyin 8 zakaz 12.843 rubl oldu toğanlar. Promokod menen bar ele, promokod menen işledim. Şunda pятница günderi şunda işletip koygun jakşy. Oşunda tak 16,5 ming, 18, 19 ming aşığı menen işletipmin bugün. 19 ming aşığı menen 13 saat jürdüm deyim polibom. 13 saat jürdüm. Çay içtik, maşine juduk, antimitip gidette bir 11 saat tokumda, zarylom jürgön gidette 10 saat, 11 saat boldu. Şunday toğandar, 6 zakaz, bir yakta 8, 12, 14 zakaz kılıpmın, 14 zakazım, oşonda gidette 19 ming aşığı men akçı oldu toğandar. Şunday, daha bir sonun kızık turalik boldu da oyluyum toğandar. Çak bolbaya kaldım. Açacağım ekranlar. Jaltı salıp alıp geçinde daha işe çağırıp birisi. İyilik baranglar atanlar. Bizneske çıgam dep niyet kılıp жүргөндөр, пожалуйста, чыгып иштесеңер болот. Нормально эле, жакшы эле. Кеттик андай. Чарчадым. Келип чай пай ичип жүрүп тараңча десе.